Өлкө башчысынын 27-мартта кол койгон милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2022 жылга бюджети жана 2023-2024 жылдарга болжолу жөнүндө мыйзамы бүгүндөн тарта күчүнө кирди. Ал үчүн маалыматтык түшүндүрүү кампаниясынын алкагында милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун жетекчилиги иш сапары менен Ысык Көл облусуна келди. Кандай полис берилет, кимге жеңилдетүү болот, же пенсионерлерге беребизби, же студенттерге беребизби, студенттерге кантип түшүндүрөбүз, больницага келген адамдарга канча төлөйт, канча төлөбөйт, же полис менен барып акысыз каралабы деген сөз. Көп бизде жарандар ошо маалыматы жетпей калып, ошондуктан бүгүн иш-чарада бул биз баарыбыз түшүндүрүп, анан жарандарга, ар бир студенттерге жеткиришибиз керек да. 1999 жылдан бери иштеп келген мыйзамдын болгону 7 жана 8 беренесине өзгөрүүлөр жана толуктоолор кирген. Бул биз жарандарды иретине келтирип, башка жарандар, башка жактар жана Кыргыз Республикасынын жарандары деп, Кыргыз Республикасынын жарандарына кимдер кирет деп мындайча айтканда сорттоп койдук да. Анан чет өлкөлүк жарандар, анын ичинде чет өлкөлүк окуп аткан студенттер деп баса белгилеп койдук. Качкындар жана кайрылмандар деп иретине келтирип койдук. Анан милдеттүү түрдө деп камсыздандырыш керек. Мурдагыда мисалы үчүн чет өлкөлүк жарандар кайрылганда кашанын ичинде кайрылганда медициналык кызматты алганы кайрылганда дегендей жазылып калган да. Азыр болсо ушу милдеттүү түрдө камсыздандырылыш керек. Камсыздандыруу полисун Кыргызстандын жарандары бир жылга 1722 сомдон, ал эми чет элдик жарандар айына 16391 сомдон сатып алат. Ысык Көл облусунда 400дөй чет элдик студенттер бар. Алардын 9-у гана камсыздандыруу полисин алышты. Ысык Көл облус боюнча 485 миң калк катталган биздин үй бүлөлүк дарыгерлер топторуна. Анын ичинен камсыздандырылгандар 357 миң болуп атат. 140 миңдей калк мындай айтканда камсыздандырылбай калып атат. Ушул жылдын башы менен азыр 158 полис болуп атат. Бирок бул бизге бир жылга азыр 70 миңден ашык полис планы коюлуп атат. Анткени бул 140 миң камсыздандырылбаган калктын 50% болуп калат экен. Ошо 50%ын хотя бы баштап ошо биз өзүбүзгө максат коюп атабыз бул жылга. Полистун негизинде дары-дармектер арзандатылып, же кандайдыр бир жеңилдиктер дагы берилет. Бирок алардын баардыгы бирдей бааны кармабай, ар ким өзүн билемдикке салгандары да бар экенин айткандар да жок эмес. Дарыканалардагы дарылардын баарынын көпчүлүгү мөөнөтү өтүп кеткен, башаламан. Бир аптекага барсаңыз, мисалы 100 сомдук дары болсо, экинчи аптекада 150 сом ошол эле дары. Өзүм алып көрдүм. Мисалы мен гипертония боюнча учетто турам. Дарыларды алып көргөндө ар кандай мөөнөтү өткөн дарылар море толтурат. Ошон үчүн ошолор жагынан да көзөмөлдү аябай күчөтүш керек. Расмий иштеп, иш берүүчүсү социалдык фондко 2% төлөмүн которуп турган жарандар, пенсионерлер, социалдык жөлөк пул алгандар, 16 жашка чейинки балдар жана аскер кызматкерлери милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисин албайт. Ошондой эле жеке каалоосу менен социалдык фондко камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөгөндөргө медициналык камсыздандыруу полисин сатып алуунун кажети жок. Гүлбаршын Молдоева, Асылбек Касьянов, жаңылыктар, Каракол шаары.